Мен Ош шаарынан келдим. Атым, фамилиям Касымов, атым Жеңишбек. Мен Жети Дуандагы армян номерлүү былтыр сиздин жарлыгыңыздан өтпөй калган автомашиналардын ээлеринин атынан сизге кайрылып отурам. Биздин автоунааларыбыз оң жактан сол жакка өткөрүлгөн. То есть перекит деген неме менен ошо өтпөй калганбыз. Бизди өткөзбөй коюшкан. Biz 6 ay жүгүрдүк. Сиздин жарлыгыңыз чыккандан кийин акчабызды көтөрүп алып, бизди өткөзүп коюңуздар деп 6 ay жүгүрдүк. Тилекке каршы жыйынтык болгон жок. Эмнеге өтпөй калды? Шылтоо эмне деп? Шылтоо сол жака руль өтүп калган, ошондой автоунааларды алгансыңар деп. Биз ушул биздин жолдорго ылайык болсун деп, ошол ыңгайлуу экен деп, ошо сол жактагы руль бар автоунааларды алганбыз да. То есть мурда оң жактагы рульду сол жакка перекитке кылып анан алып келдиңерби же бул Кыргызстандын ичинен перекитке кылдыңар? Жок, ошол жактан перекит болуп келген унаалар. Андан кийин бизде андай унаалар кыргыз номерде жүргөн унаалар кеңири. Экинчи жагынан биз август айында финансы министрлигине барып кирдик жардам сурап. Ал жерден да жыйынтык чыккан жок. Жогорку кеңешке кайрылдык. Марден Маматалиев, Жанар Акаев, башка депутаттарга кайрылдык, бирок бир дагы жыйынтык чыккан жок. Анан ең кызыгы биз ошол өтпөй албай аткан убагыбызда биздикиндей эле автоунаалар өтүп алышты. Алардын тааныштары бар экен дейт. Кудай эле биздикиндей автоунаалар өтүп кетишти. Так, неме жооп берчи МВД? Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Кара Суу элинин тургундары, бул маселе көйгөй. Бул боюнча Садыр Нуркожоевич былтыр 1 апрелден 1 октябрына чейин мунапыл жарыяланган. Ошол жерге жетишкендер өткөн. Быйылкы жылы биз сиздин долбооруңуздун жарлыгын алып коомдук талкуу жүргүзүп атабыз. Ошо процедура бүткөндөн кийин сиздин карооңузга киргизебиз, дагы мунапыл берүү убакыты боюнча. Жо, ал эгерде сен жооп берчи мага. Мисалы, биз праворульныйларды айтып атабыз, туурабы? Оң рулдууларды. А булар ошол жактан солго перекитке кылып туруп алып келип атпайбы? Сол рулдуу болуп кириш керек да бизге. А неге проблема кылып атасыңар аны? Ал жерде болсо булардын сертификат кагаздары керек да, оң жактан солго которулду, баары мыйзамдуу болгон деп. Техникалык туура келет деген. Кагаздары жок болуп атат, ооба. Азыр эми дагы эме беребизби буларга? Ооба, буюрса жарлык даярдалып атат, сизге киргизебиз. Түшүндүңүз, а? Түшүндүк, урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизге чоң рахмат. Анан дагы бир уктап жатып албай, үлгүрүп калгыла анан. Үлгүрбөй калдык. Сиз берген убакытта үлгүрөбүз. Рахмат сизге. Анан дагы мына Россия Федерациялуу номерлүү балдар дагы салам айтышты эле. 4000ден ашык. Макул, салам айтпаңыз менден дагы. Ооба, салам айтам. Ошолорду да бир карап берип койсоңуз.